Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына бүгүн биз сиздерге илим жаңылыктары, илим жөнүндө, анын жетишкендиктери, адамзат өзүнүн жашоо турмушунда илимдин, билим берүүнүн жетишкендиктерин кандай пайдаланып келген жана кандай пайдаланмакчы, жалпы эле илимдин адам баласынын жашоосундагы эбегейсиз чоң ролу жөнүндө ушу алгачкы биздин телевидениеден берүүнү туура көрдүк. Биринчи кезекте илимдин өзүнүн орду, анын социалдык, турмуштук абалыбызга кандай таасирин тийгизгендигин биз баарыбыз эле сезип, көрүп, билип турабыз. 21 кылымдын ушу башталышында жашап атканда бир актуалдуу нерсени эске алышыбыз керек. Илимдин биздин турмушубузга тийгизген таасири абдан чоң информациялык агымдар менен өзүнчө бир чоң, өзүнчө эбегейсиз чоң кайсыл тармак биздин адамзатка, анын ичинен биздин мамлекетке ушул оң таасирин бере тургандыгы абдан актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан илим жана турмуш деген ушул берүүлөрдүн өзүнчө бир сериясын даярдап сиздердин назарыңыздарга алып чыгып отурабыз. Бүгүн алып карай турган болсок, чынында эле илим так илим болобу, же болбосо гуманитардык илимдер болобу, ошолордун ичинен дагы өзгөчөлөнүп, өзгөчө орду бар илим тармактары бар. Алардан айта кете турган болсок, бул биотехнология илими, нанотехнология илими, жалпы эле бүгүнкү физиканын алдыңкы жетишкендиктери, алардын айыл чарбасында, өндүрүштө, адамдын күндөлүк турмушуна керектелүүчү шарттарда пайдаланышы чынында эле абдан актуалдуу. Тилекке каршы биздин кыргыз окурмандарына кыргыз тилинде жеткиликтүү илимий популярдык тил менен жеткирип берүү вазифасы чынында абдан оор болгондуна карабастан биз бул маселеге киришип жаткандыгыбыз чынында эле биздин өсүп жаткан жаштарыбызды ушундай бир актуалдуу илим тармагына буруунун далалаты деп билиңиздер. Бүгүнкү күндө тагыраак айтканда биз ошол башында биз санаган илимдин тармактарынын ичинен, алдыңкы тармактардын ичинен ушу нанотехнология боюнча өзүбүздүн оюбузду сиздерге жеткирүүнү туура көрдүк. Бул нанотехнология деген эмне? Эмне үчүн акыркы 15-20 жылда илимдин бул тармагы абдан дүркүрөп өсүү менен экинчи эле жагынан абдан көп түшүнүксүз, кызыктыруучу суроолорду пайда кылып жатат. Себеби бул илим өзү чынында эле бир нече илимдердин тармагынан жаралган, алардын жетишкендиктерин өзүндө камтып, адамзаттын илимий техникалык прогресске болгон көз карашын дагы байыта турган өзгөчө бир дүркүрөп өскөн илимдин бөлүгү болуп калды. Нано деген сөз бул грек сөзүнөн которгондо миллиардтан бир бөлүк дегенди билдирет дагы. Мисалы үчүн 1 метр деген аралыкты карай турган болсок, ошол 1 метрдин миллиардтан бир бөлүгүндөгү жүрүүчү физикалык, химиялык процесстерди окуп үйрөнүү менен гана чектелбестен, алардын деңгээлинде, алардын ошол масштабында илимий ачылыштарды жасап, аны айыл чарбасына керектүү турмушка пайдаланууга жетишкендиктери жөнүндөгү илим. Ошон үчүн нанотехнология бүгүнкү күндө медицинада болобу, химияда болобу, физикада болобу, биология, койчу адамзаттын бардык күндөлүк турмушунда өзүнүн эбегейсиз зор салымын кошуп келүүдө.
Бүткүл дүйнө азыркы кезде илимдин алдыңкы жетишкендиктери катары нанотехнологияга өтө көп көңүл буруп келе жатат. Мисалы үчүн ала турган болсок, 2010 жылдын эле финансылык натыйжасын ала турган болсок, бир эле Америка Кошмо Штаттарында бир жылда $10 миллиард акчаны ошо нано индустрияга бөлгөндүгүн өзү эле айтып турат, бул илимдин кандай мааниси бар экендигин. Дүйнөнүн бардык алдыңкы өлкөлөрү, ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Европанын бардык өлкөлөрү, Россия Федерациясы, Япония, түштүк, чыгыш Азия өлкөлөрү, булардын негизги азыр приоритети деп аталган багытталган илим ушул нано индустрия, нано технология менен байланыштуу. Ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Биз кандай, биздин кичинекей Кыргызстан кандай орунду ээлейбиз? Биз ушул тармак боюнча өзүбүздүн жетишкендиктерибиз кандай? Чынында эле ушул багытта биздин анча-мунча аракеттерибиз барбы? Өкмөт өзүнүн кандай салымын тийгизип жатат? Ушул нано технология багытында бизде эл аралык деңгээлдеги окумуштууларыбыз барбы деген суроолор болушу мүмкүн. Бул суроолордун бардыгы туура, бүгүнкү күндө актуалдуу маселелер болгондуктан биз бир топ информацияларды алып, ошол Кыргызстандагы иштеп жашап жаткан нано индустрия боюнча, нано технология боюнча окумуштуулар менен аңгемебизди сиздердин назарыңыздарга сунуш кылмакчыбыз. Атап айта турган болсок, биздин Улуттук илимдер академиясынын алдындагы химия жана химиялык технологиялар институтунун курамында атайын нанотехнология лабораториясы бар экендигин көпчүлүк эле биздин кыргызстандыктар билбесе керек деп ойлойм. Себеби бул өзү дагы жаш лаборатория. Анын башчысы болуп химия илимдеринин доктору профессор Саадат Сулайманкуловага сөз берели. Бул нанотехнология менен 1987 жылдан бери алек болуп атабыз. 20 жылдан ашып кетти болуш керек, санап көрсөкчү. Андан бери 60тан ашык наноматериал алганбыз. Мына ал жерден көрсөңөр, биздин ошо наноматериалдарды алуучу ыкмабыз да. Биздин способ, методду получения наноматериалов в импульсной плазме, создаваемой в жидкостях деп айтылат да. Анын негизи 2 электродду алып ток өткөргөн. Мисалы, бул жерде графитовый электроддорду көрүп турасыздар. Анан бир эмеге суюктукка салып, сууга салсак болот. Мисалы, ушул жерден 2 графитовый электроддорду сууга салып туруп ортосунан плазма уюштурсак, ошол плазманын ичинде нано структуралар пайда болот. Химиялык, физикалык характеристикалар кандай? Кандай температурада, кандай басым? Температура 10 миңден 100 миң градуска чейин. Давление болсо 3төн 10 килобарга чейин. Анан өтүшү где-то микросекунда да, убактысы. Ошол убакытты өткөндө наноструктуралар пайда болуп калат да, ошол условиях, в этих условиях, да. И эти условия, они очень хороши для формирования наноструктур. Вот мына менин колумдагы кыргызча айтканда кирпич, плитка керамическая. Ошол керамиканы биз нанотехнология менен алганбыз. Көмүрдүн ыпырын билесиңер баарыңар эле. Ошону дагы майдалап, нано состоянияга чейин. Наночастицаларды алып, ошону ушул кадимкидей чопого кошконбуз. Андан ушундай кирпичтерди алганбыз да. Мунун касиети баягы нано тешикчелери бар да мунун. Ошон үчүн бул жеңил. Кадимки кирпичтен 1,5 эсе жеңил. Ошон үчүн жана высотный үйлөргө кирпичти коюп үстүнө курсак болот да, высотный үйлөрдү. Бетонго нагрузкасы азыраак болот. 2 эсе азыр болот деп айтсак болот да. Анан бунун дагы бир касиети сууну аз соруп алат. Кадим кирпич где-то 20-30% көбүрөөк сорот сууну. Анан баягы температура алмашканда жайдан кышка өткөндө суу, кирпич суу ичиндеги суу кирпичти сындырат да, музга айланып. А бул жерге болсо андай суу жок болот да, нанопоролорго суу кирбейт. Ошон үчүн 20-30% суу азыраак болот.
Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Аз да болсо биздин Кыргызстанда ошол Улуттук илимдер академиясында жана башка илим изилдөө институттарында ушундай бүгүнкү күндүн чакырыктарына туура келген, бүгүнкү күндүн талаптарына абдан шайкеш келген чынында илим изилдөө иштери жүргүзүлүп жаткандыгын көрдүңүздөр. Мен ушу жогорку профессор эжебиздин айткандарына кошумча кылып эмнени айтмакчымын. Чынында эле бүгүн ошол курулуш иштери болобу, же болбосо абдан ошо термикалык жактан, химиялык жактан, электрофизикалык жактан касиеттери абдан жакшы материалдардын канчалык актуалдуу экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Ушул багытта чынында эле биздин окумуштар иштеп жаткандыгы бизди абдан кубандырат. Чынында эле нанотехнология бул абдан татаал, абдан финансылык жактан, каражат жактан абдан чоң талаптарды койгон илимдин бөлүгү тармагы болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби анын натыйжасында алынган илимий жетишкендиктер чынында бүгүнкү күндөгү адамзаттын жашоосуна бир чоң олуттуу революцияны деп айтсак болот киргизүүгө багытталган нерсе. Бирок ошондой болсо дагы биздин Кыргызстанда чынында эле алдыңкы дүйнөлүк державаларга, илимий державаларга мындай бир атааңдаштык түзө турган акыбалдан биз алыспыз деп эле ачыгын айтышыбыз керек. Ошондуктан мен моменттен пайдаланып биздин жаштарды, айрыкча химик, физик, биолог, медик болом деген жаштарды ушу нанотехнология багытында өзүңөрдүн ушундай илимий келечегиңерди багыттасаңар эч жаңылышпайсыңар деген ойду айтмакчымын. Нанотехнологиянын өнүгүү тарыхы, өсүү тарыхы чынында эле абдан эле аз. Биринчи нанотехнология деген сөздү атактуу америкалык физик, Нобель сыйлыгынын лауреаты Ричард Фейнман 1958-жылы айткан экен. Биз эгерде молекулаларды карай турган болсок, андан дагы төмөн түшүп атомду карай турган болсок, атомдун ичиндеги суб бөлүкчөлөрдү карай турган болсок, баары бир ошол жакта эң көп орундук бар экенин сезип турабыз деп айткан. Андан кийин 1974-жылы Япония физиги Танагучи биринчи жолу нано ыкманы пайдаланып, ошол өзүнчө бир чоң жетишкендиктерге ээ болгон затты алган. Ошол көмүртектин 1 жана 2-3 катмардуу ошондой бир модификациясын алгандыгы белгилүү. Андан бери чында абдан дүркүрөп өнүгүп келе жатат. Эми бүгүнкү күндө эмне үчүн алдыңкы өлкөлөр, эмне үчүн алдыңкы илимий лабораториялар, ал турсун өлкөлөрдүн илимдер академиялары негизинен нанотехнологияга көңүл буруп атышат. Себеби анын натыйжасында биз өзүнчө эле бир нано индустрия деген түшүнүккө ээ болуп отурабыз. Мисалы үчүн медицина тармагында ошол клеткалык деңгээлдерде нано роботторду жасап, кандын тазаланышын, анын составын контролдоо, биологиялык системаларды, адамзаттын болобу жаныбарлардын биологиялык системаларын бардыгын манипуляция жасоо, башкаруу деңгээлине жетип отургандыгын өзү эле айтып турат, медицина тармагында абдан чоң орду бар экендигин. Экинчи, электроника, наноэлектроника деген тармак пайда болду. Буга чейин урматтуу телекөрүүчүлөр баары жакшы билчү элек, микроэлектроника, физикалык жана химиялык ошо элементардык процесстер деп. Эми ошол нано бөлүктө 1 метрдин миллиардтан 1 бөлүгүндөгү болуп аткан процесстерди атомдон дагы бир нече аз кичинекей бөлүкчөлөрдү башкарып, алардын жардамы менен жаңы затты пайда кылууга бүгүнкү күндө адамзат өзүнүн акыл эси менен жасаган иши менен жетишип отурат. Демек, бул тармакта азыр абдан маанилүү. Андан кийин нано инженерия деген сөз пайда болду. Демек, нано инженерлер иштеп жатышат. Айрыкча Батыш Европа өлкөлөрүндө, Скандинавия өлкөлөрүндө, мынак өзүңүздөр жакшы пайдаланып жүргөн эле ошол мобилдик уюлдук деп коебуз, телефондордун ушу жылдап эмес айлап жаңы модификацияларын чыгып аткандыгынын бардыгы бул ошол нанотехнологиянын жетишкендиктери. Нано робототехника бунун өзү эле айтып турат. Биз ошо мини робототехника деп айтканыбызга мына 20 жылдан деле аша элек. Мына азыр бүгүнкү күндө нано робототехниканы айтып атабыз. Мен ошо башында медицина тармагында айткан ушул нано роботтор биздин кан тамырларыбызга киргизилип, анан ошол кандын тазалашы, кандын составын башкаруу маселеси, отушлардын бардыгы адамзат өзүнүн колу менен жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атат. Мындайча айтканда, биз азыр абдан кызыктуу учурда жашап жатабыз. Илимдин жетишкендиктери бир эле фундаменталдык
баягы биздин дүйнөгө болгон көз карашыбызды калыптандырбастан чындыр дүркүрөп өскөн прикладдык жагы дагы ошол абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан менин жаш досторум, уулдар жана кыздар, эгерде өзүңүздөрдү ушул инженерия тарапка, ушул нанотехнология, жалпы эле илимге багышталган оюңар болсо, менимче жаңылбайсыңар деп ойлойбуз. Биз ушул биздин берүүбүздө, теле берүүбүздө мына бүгүнкү сөз кылган бир эле нанотехнология боюнча жаңылыктарды сиздерге айтып чектелбейбиз. Буюрса, мисалы үчүн кийинки берүүлөрүбүздө бүгүнкү күндө физиканын кандай жетишкендиктери бар, химиянын, биологиянын кандай жетишкендиктери бар, биотехнология кандай жетишкендиктерге ээ болуп атат, атомдук, ядролук, суб элементардык бөлүкчөлөрдүн жетишкендиктери кандай болуп атат, ааламдын түзүлүшү боюнча, галактика, метагалактика булар боюнча бүгүнкү күндө илим эмне деген сөздөрдү айтып жатат.